Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Алатолаев көрсөтүүсү. Бул чыгарылышта биз кыргыз элинин кылымдар бою муундан муунга өтүп келген руханий жашоосунун маңызын түзгөн көнөрбөс дөөлөтү тууралуу кеп кылабыз. Албетте алардын туу чокусу, журтубуздун сыймыгы бул Манас. Мына ушул ыйык баалуулуктарды жаңы бийиктикке көтөрүп, улуттук гана эмес, дүйнөлүк масштабтагы дөөлөткө айлантуу үчүн мындан 5 жыл мурда Манас улуттук академиясы ачылган. 5 жылда академия кандай ийгиликтерге жетишти, эмне иштер аткарылды? Аталган мамлекеттик мекеменин президенти Таланталы Бакчиев бүгүн бизде мейманда. Таланталы Алымбекович, арыбаңыз. Студияга кош келиңиз. Эми оболу ушул Манас улуттук академиясынын атайын чыгарылган мана момундай болгон баракчасын барактаганда эң негизги багыттар жазылып турат. Манас эпосун илимий, изилдөө, сактоо жана жайылтуу депчи. Мына ушул алган багытыңыздарды 5 жылда кандай аткардыңыздар? Эмне жетишкендиктерге жетиштиңиздер? Эми ачык айтыш керек, жазатайган жокпуз, жаңылган жокпуз. Бар болгон ортодо бир катар мындай бир уюштуруу маселелери болду. Башында баарына белгилүү болгондой 2019 жылы 31 январда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы деп түзүлгөн эле да. Андан сырткары ошол эле жылы 3 июнда өкмөттүн токтому чыгып атат. Ошону менен бирге академиянын жобосу бекип атат. Ал эми 2022 жылы 28 сентябрда Кыргыз Республикасынын президентинин кайрадан жарлыгы чыгып атат. Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын атын өзгөртүү, аталышын өзгөртүү боюнча. Ошонун негизинде 23 жылы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому чыгып атат. Мына ошол токтомдун негизинде биздин атыбыз, аталышыбыз өзгөрүп, Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы эмес, Манас улуттук академиясы деп аталып, ошонун негизинде жобобуз, жаңы жобобуз бекип, мына 23 жылдан тартып биз 23 жылдын 16 майынан тартып толук кандуу иш алып барып атабыз. Ага чейин эми жана жогоруда айткандай бизде дагы ошо Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгын, руханий мурасын изилдөө, иликтөө дагы жүгү жүктөлгөн болчу. Ал изилдөө оз уйпасы, иликтөө оз уйпасы Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна берилген болчу. Улуттук илимдер академиясындагы оз уйпасы, баса белгилеп өтөйм, оз уйпасы берилген. Себеби азыркы тапта оз уйпасы менен кошо бизден ошол Тил Адабият институтуна Манас улуттук академиясынан дагы 4-5 штатты алуу маселеси каралып атат да, бюджети менен. Бул жарлыкта дагы, президенттин жарлыгында дагы, өкмөттүн токтомунда да бул көрсөтүлгөн эмес, каралган эмес. Болгону милдеттери, изилдөө милдеттери, оз уйпалары жүктөлсүн деген. Мына ошондон бери Кудайга шүгүр азыр эми бир катар иштерди аткарып келе жатабыз. Манас улуттук академиясы өзүн Манас улуттук академиясы катары өзүнүн татыктуу ордун азыр аныктап, Кыргыз эле республикасында эмес, башка дагы өлкөлөрдө дагы мындай өзүнүн ордун тапты. Кудайга шүгүр азыр 60ка жакын чет элдик мекеме, уюм, илим изилдөө борборлор, университеттер менен келишим түзүлүп, азыр иш жүргүзүлүп атат. Мына азыр эле буюрса биз мына ушу түшкө чейин эле Кытай Республикасынын Кыргызстандын элчилигинен кабар алдык. Кытайлык белгилүү манасчы болгон Сатыбалды Аалы деген, мына ошол Сатыбалды Аалынын вариантын Кыргызстанда, кыргыз тилинде, кыргыз арибинде жарыкка чыгаруу боюнча макулдук алдык расмий. Эми биз эми Жусуп Мамай эле деп атабыз да, Кытай Республикасында Жусуп Мамайдан башка манасчы болгон эмес дегендей ойдо болобуз да. Бирок тилекке каршы эмес, жагымдуу жагы, жакшы маалымат, кабар иретинде белгилешибиз керек. Жусуп Мамайга тете дагы Залкар чоң Сатыбалды Аалы деген манасчы болгон.
ал белгилүү Акылбек Манастын жээн чөбөрөсү болот. Мына ошол Манастындагы Манастын ата бабалары деген китеби чыккан эле. 2010 жылы Кытай Эл Республикасында ошону мына ушул бүгүн мына биз аны котордук, Кыргызстандан чыгаралы деген ниетте турабыз. Эми бул бүгүнкүсүн айтып атам. Буга чейин эми Кудайга шүгүр 5 жылдын ичинде биз бир катар иштерди аткардык. Эл аралык деңгээлде дагы тактап айта кете турган болсок, мына былтыр эле сиздерге ошол боюнча өзүмдүн оюмду дагы айтып өткөм. Эпос айтуучулардын бүткүл дүйнөлүк форуму өттү. Мына быйыл деген эпос таануучулардын форумун өткөрөлү деп атабыз. Кудай буйрса күзүндө Евразия өлкөлөрүнүн ичинен болгон эпос таануучуларды чогултуп, ошол жерден бир катар маселелердин негизинде иш жүргүзөлү деп жатабыз. Мындан сырткары азыр Саякбай Каралаевдин мынакей быйыл 130 жылдыгы. 130 жылдыгына карата Саякбай Каралаевдин Манас Эметей Сейиттек эртөштүгүнөн сырткары башка дагы көркөм чыгармаларын жарыкка чыгаралы деп 3 томдугун даярдап отурабыз. Балдар энциклопедиясын, Манас энциклопедиясын даярдап атабыз. Буга чейин болсо эртөштүк, эр табылды энциклопедиялары чыкты. Андан сырткары Евразия элдеринин айтуучулары деген чоң жыйнак чыкты. Ал жыйнагыбыз КМШ өлкөлөрүнүн ичинен 1-орунга ээ болуп, мындай чоң жетишкендикке жетишти. Андан сырткары мынакей азыр эртең бүрсүгүнө деп турабыз. Ушу 5 жылдыгыбызды бүгүн мына кече бизге 5 жыл болгону менен 5 жылдыгыбызды ушу күзүндө ноябрь айында белгилейли деп турабыз. Жылды жыйынтыктап ошого карата аудио, видео кабинетин дагы ачалы деп атабыз. Манасчыларды жаздыруу кабинети болот, аудио, видео. Андан сырткары өзүбүз дагы бир катар мындай теле YouTube үчүн берүүлөрдү даярдайлы деп атабыз. Массага, коомчулукка, дүйнө жүзүнө жайылтуу максатында. Андан сырткары бир катар дагы иштер аткарылды. Бул ачык лекциялар болду. Чет элдик, кыргызстандык окумуштуулардын биздин каалоочуларга, Бишкекте эмес, башка региондордо жашаган каалоочуларга ачык лекция өтүлдү Манас таануу багытында. Быйыл эле мынакей ушу май айында түштүк регионун кыдырып, Баткен мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети, Жалал Абад мамлекеттик область, Талас мамлекеттик университеттерине барып кыдырып көчмө конференция, илимий конференция өтүп келдик. Эми Кудайга шүгүр, чет элдик багытта болсо, же болсо эл аралык багытта болсо, азыр мынакей биз англис тилинде Манас үчүлтигин англис тилине которуп атабыз. Атайын жумушчу топ бар, котормочулардын тобу бар. Мына ошол котормочуларыбыз Кудай буйрса, мына ушул августка чейин эгемендүүлүккө тартуу иретинде англис тилинде Манас үчүлтигин сунуштайлы деп атабыз. Кудай буйрса. Абдан сонун Талант Алалымбекович, эми Улуттук академиянын түзүмүндө кызматкерлердин арасында 2 илимдин доктор, 2 кандидат, андан тышкары 5 магистрант, 1 аспирант бар экен. Алардын салымы дегеле академия бүгүнкү күндө ушул улуттук эпосубузду келечек муундун калың катмарына сиңирүүдө, жөн эле жеткирип койбостон сиңирүүдө ушул Манас биздин идеологиябыз экени, Манас биздин жашообуз экени, Манас биздин кыргыздардын рухунун туу чокусу экендигин сиңирүүдө сиздердин ишмердик менен түздөн-түз байланыштуу болуп атат да. Анан сиздердин академиядагы ушул кызматкерлердин салымы кандай болуп атат ушул жаатта? Эми бул жайылтуу, сиңирүү, таанытуу багытында бир нерсени эске алышыбыз керек. Бизди Манас улуттук академиясын көпчүлүк учурда Манас улуттук театры менен дагы алмаштырат да. Биздин милдетибиз дагы вазыйфабыз кичине башкачараак. Биздики теориялык максатта, илимий изилдөө багытында, анан жайылтуу багытында иш жүргүзөбүз. Дегеле Манас эпосу менен иштөөдө өтө кылдат жана өтө терең мамиле кылыш керек деп мен түшүнөм. Антпесе жана Сузак районундагы окуялар өтө кооптуу жана трагедиялык окуялар болуп өттү. Мына ошондой окуяларга чалдыкпаш үчүн, ошондой окуяларды баштан кечирбеш үчүн өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек деп мен эсептейм.
илимий багытта болгондо биз чыгарган продукцияларыбызды китепканаларга таратып атабыз. Ошону менен бирге ошолордун негизинде жолугушууларды өткөрүп студенттер арасында, окуучулар арасында жолугушууларды өткөрүп, алар менен керек болсо алар менен кызматташуу мамилесин дагы түзүп атабыз. Мына жакын арада эле Кудай буйрса ошо Ысык-Көл мамлекеттик университети, Нарын мамлекеттик университеттерине дагы ушу күзүндө сентябрдан баштап тийип өтөлү деп атабыз, аяктата ошол. Бул деген эмне? Бул бетме-бет жолугуп, бетме-бет көрүшүп, анан бул Манас маселеси боюнча Манастын үстүндө козголгон бир суроолуу маселелер болсо ошолорго жооп берүү аракетин көрүшүбүз керек. Анан эми азыр заман ушул болду, соц тармактар бар. Мына ошо социалдык тармактарда бизге абдан жардам берип атат. Фейсбуктагы, контактыдагы бизге жардам берип атат, ютубтагы жардам берип атат. Бул ааламдык мейкиндикке чыгууда, ооба. Демек, илимий академиялык иштер менен чогуу эле параллелдүү түрдө деген менен ошол студенттер менен жолугушасыздарбы, мамлекеттик университеттерге барып, университеттердин жетекчилиги менен жолугуунун өзү дагы кандайдыр бир деңгээлде таанытуу, жайылтуу процессине кирип калат атпайбы? Эми Таланталы Алымбекович, Манас эпосы бул илгеркинин тарых таржымалы, азыркы практикада колдонууга жараксыз деп айткандар дагы чыкканда, бирок бүгүнкү күндө биздин ар бир кыргыздын терең ишениминде Айкөл Манастын керек болсо жөнөкөй эле осуяттары мамлекеттин биримдигин, ынтымагын көздүн карегиндей сактоого, мындай мекенчил болууга, Манаста баардык нерсе бар да, дипломатия дагы бар деп атпайбызбы? Үлгү көрсөтүп турат да. Анан анча-мынча айтылган ошол сыяктуу ойлорду четке кагууда академиянын ролу кандай? Эми кандай гана болбосун, биз илимдин тили менен түшүндүрүүгө, жеткирүүгө аракет кылабыз. Илим дегенде бул факты далилге таянат. Бирок андан сырткары деген элдик түшүнүк дегенде бар да. Ошол элдик түшүнүк менен илимдин түшүнүгүн, илимдин мүмкүнчүлүгүн айкалыштырып жеткирүү аракетин көрүп жатабыз. Мисалы, соцреализмдин, же болбосо материалдык коммунизмдин, материалдык илимдин түшүндүрмөсү менен элдин түшүнүгү айырмаланып турат. Мисалы, жер титиресе кокуй эртөштүк козголуптур деп илгери түшүндүрүп келсе, же болбосо чагылган болсо кокуй Кудай Тааланын каары тийип атат деп түшүндүрсө, муну илимдин жолу менен азыр түшүндүрүүгө мүмкүн да. Эми Манас маселесине келгенде, Манас маселеси деги эле башка биздин эпостарга салыштырмалуу Манас өзгөчө орунда турган, кыргыздын дүйнө таанымында, аң сезиминде. Бул кайсы бир деңгээлде өзгөчө, сыйкырдуу, өзгөчө мистикалык, өзгөчө сырдуу мааниге ээ кубулуш деп түшүнгөн. Манас эпосунун өзүн дагы, манасчылык өнөрдүн өзүн дагы. Ошон үчүн ага өтө кылдат мамиле кылып келген. Мына айманы сабаттуу, билимдүү кишилерден, жогорку билимдүү кишилерден деле сураганда, Манас кыргыз элинин өзгөчө сакралдык дүйнөсү, ыйык дүйнөсү, ыйык сырдуу кубулушу деп түшүндүрөт. Тилекке каршы аны илим менен эми илим жооп бере албаган же илим аныктай албай турган маселелер көп да. Бул жашоодо, бул дүйнөдө. Илим ача албаган нерсе бул жок деп түшүнбөш керек да. Туура. Ошон үчүн себеби илим адамзаттын продукциясы да. Ошон үчүн мен айтар элем, бул эми батыш илими Кудайга шүгүр бул багытта деген алда канча өнүгүп кетти. Алар ошо элдик түшүнүк менен же болбосо илимдин тили өтпөгөн, илимдин тили менен мүмкүнчүлүгү менен түшүндүрө албай турган маселелерди мындай орток талаш тартыш жаратпаган түшүнүктөр менен түшүндүрүп келген. Бизде болсо азыр деле Кудай мындай бир азыр мына ушул тапта деле СНГ алкагында дейбиз мейкиндигинде, КМШ мейкиндигинде дейбизби, Кыргыз Республикасындагы ошол материалдык, материализмдин илимин мындай бетке кармап, ошону негиз тутуп, ошондон чыкпай, ошонун алкагынан мындай сыртка
аттан албай атабыз да. Мына бул биздин бир көйгөйүбүз. Көйгөй демекчи, биз академиянын 5 жылда жетишилген ийгиликтери тууралуу кеп кылып атпайбыз, анан ийгилик менен чогуу ушул көйгөйлөр да болот да. Ооба. Эмне маселелер бар талан-талакай бүгүн? Эми маселелер биринчи кезекте мына сиз жана жогоруда өзүңүз баса белгилеп өткөндөй, Манас улуттук академиясынын курамында 35 эле киши. Анын ичинде 10 штаттык бирдик, бул эми сакчы, айдоочу, электрик, сантехник дегендей таза илим менен, таза ушул Манас дүйнөсүн, Манас эпосун жайылтуу, таанытуу, популярдаштыруу боюнча иштеген киши бул 25 элебиз. Анын ичинде дагы администрация дагы бар. Бухгалтер, кадрлар бөлүмү дегендей, юристибиз дегендей, таптаза илим менен алектенгенибиз эле бир 12 эле кишибиз. 12 эле кишибиз, тилекке каршы. Анан эми ушундай жагдайда, ушундай шартта азыр мына Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтуна бизден ушу 4 штаттык бирдикти бюджети менен кошо өткөрүп берүү мындай кандай десем аракети турат. Андан сырткары мына азыр биздин өзүбүздүн турган имаратыбыздан көчүрүү дагы маселеси козголуп атат. Азыр биз Раззаков, Бөкөнбаев көчөсүндөгү 2 кабаттуу имаратта турабыз. Биздин астыбызда инвестиция агенттиги турат. Үстүңкү кабатында биз турабыз. Анан ошол имараттан бизди көчүрүү маселеси каралып атат. Эми Манаска ал имарат деген жаңы имарат, 2010-жылы бүткөн, таза жакшы имарат. 2005-жылы. Анан ошол имаратка эми Манас татыктуу эмеспи деген суроо туулат да. Манаска кыргыздар эң жакшысын, манасчылар эң жакшысын, эң кымбатын, эң жалтырагын тартуулаган болсо, биздин коомчулук, жетекчилик ушу бизге Манас улуттук академиясына ушул имаратты же ыра көрбөй табы, же билбейм кайда көчүрө турган жерин дагы айткан жер жок, ушундай маселе турат. Анан ушунча нерсени күтүп жасап алган. Мына азыр аудио видео кабинетин ачалы деп турабыз. Ал кадимкидей керек болсо баардык эле биздеги эркин коомдук телевиденияларда жок жабдыктар менен жабдылган. Баш аягы бир 3-4 миллиондук сомдук жабдыктар менен жабдылган. Абдан мыкты. Анан эми ошону кантип көчүрөбүз, кантип аны сыйрып тытып алабызбы? Мына ушундай көйгөйлөр. Ушул ойду айттыңызбы сиз? Эми мен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкармалыкка айттым, түшүндүрдүм, катта жөнөттүм. Эми көрөбүз кандай жыйынтык чыгарат. Буюрса эми оң жагына чечилер, Манаска эң жакшысын берген кыргыздар. Демек сиз имарат калса өз орунда жана штаттык бирдик мүмкүн болсо. Бизде штаттык бирдик алмактуу бизде, бизге жетишпей атат. Дагы бир 10 штат бөлүп берсе сонун болмок. Чын эле жетишпей атабыз. Максаттар толтура, идеялар толтура, ошону турмушка ашыралы десек, кол жетпейт. Ой турат, ой жетип атат, кол жетпейт. Маекти жыйынтыктап жатып сизге эркин микрофон берели. 5 жылдык юбилей, бул биринчи кичи юбилей. Куттуу болсун. Эмне айтасыз? Кыргызда айтат, бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Аны сыңары Манас улуттук академиясы дагы ушундай илгери зор үмүт менен ачылып түзүлгөн. Кыргыз Республикасына кызмат кылса экен, Манасты дүйнө элдерине, дүйнө өлкөлөрүнө жайылтып таанытса экен деген. Мына ошого татыктуу иштерди аракет кылууга биз белсенип, ошон менен алектенип жатабыз. Колдон келишинче дүйнө жүзүнө эле жайылтуу эмес, ошо дүйнө элдерине Манас эпосы бул Манас кыргыздын эле эпосы эмес, жалпы адамзатка таандык экендигин жеткирүү аракетинде турабыз. Кудайга шүгүр, азыр деген мынакей биз менен тектеш элдер болобу, чет өлкөлөрдө деги эле кыргыздар болобу, азыр мына элчиликтер менен да иштешип атабыз, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү элчиликтер менен. Манасты жеткирүүгө бүт баардык Кыргызстандын элчиликтеринде Манас бурчу ачылса экен деп
мына биз долбоор даярдап азыр сунуштадык. Кудай буйрса, мына азыр эми технологиянын өнүккөн учуру бир Кудай колдосун дейм, Манастын касиети колдосун дейм, элибизде биримдик, тынчтык, ынтымак болсун, эл ичинде биз аман бололу дейм. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Манас улуттук академиясынын президенти Таланталы Бакчиев менен аталган мекеменин 5 жылдыгынын урматына баарлаштык. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.